азыркы мезгилде 12% лидермен, мен аркамда дагы лидерлер бар. Мына лидерим келди Кара Суудан 9%ге чейин чыкты, Кудай буйруса. Командам өтө дүркүрөп өсүп атат. Ушундай сонун саякатка, ушундай сонун адамдар менен, директорлор менен, тааныбаган адамдар менен барып келгеним үчүн өтө ыраазычылык билдирем. Айрыкча Нурзатка, Эленурага мени поддержка кылып, ушунча өстүрүп, ушундай командага алып келип кошуп, көптөгөн билимдерди берип, мен билбеген ушунча жашка келип, мисалы үчүн азыр 44 жашка чыгып атам. 44 жашка чыкканча мен ушунчалык сонун билимдерди, инсайттарды билбепмин да, укпапмын. Үйдө эле отуруп, ушул боюнча эле эми болду, окусам деле, башка кылсам деле болбойт. Эми менин үй бүлөм бар. Ушул үй бүлөм менен эле, ушу тиричилигим менен эле жүрөт экеним эми баягы. Эми үй бүлөм деле жакшы, Кудайга шүгүр, кызым бар, аны окутуп, ушул боюнча эле эми өмүрүм өтүп кетет экен деп ойлоптум. Бирок алдыда көптөгөн нерселер бар экен. Баягы саякатка чыккандан кийин дагы ушунчалык сонун энергиялар, идеялар жаралат экен. Буюрса команда менен биргеликте өсүп, өнүгүп, эмки саякатка лидерлер менен мына ушундай сонун лидерлерим бар. Аты дагы сонун. Дагы бир лидерим келип атат. Буюрса өсүп келаткан лидерим бар, ошол келип атат. Ушул командама дагы айтат элем, азыр видеону көрүшсө, саякатка чыккан өтө сонун экен. Ошон үчүн иштейли үйдө отура бергенден пайда жок. Баягы күнүмдүк турмуш тиричилик менен жүрө бергенден пайда жок экен да. Иштейли ушундай сонун адамдардын арасында ийгиликтери жугуштуу болот экен. Буюрса мындай эжелер менен, мындай Алеся менен жакындан тааныштым. Алеся өтө сонун адам экен. Ичинде ушундай энергиялар, анан идеялар кайнап турат экен да. Ошо жукту деп ойлоймун. Силерден, директорлордон Серебряный, Айгерим менен жаңы таанышып атам. Сенен жукту, буюрса баардыгыңардан жукту деп ойлойм. Ийгиликтер. Ошо баардыгыңарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Ташкенттен барып келгендерден биринчи таанышып. Бул жолу салам баарыңыздарга. Сиздер менен ушундай Ошто ушул Батырхановдун офисинде жолугушуп атканына абдан кубанычтамын. Менин атым Рабия Галжигитова, наставнигим, бир тууган эжем Салия Галжигитова, директорум дагы. Мен азыркы убакта статусум директор, закрытый эмес, открытый званиядагы директор да. Мен Ташкентке биринчи жолу саякатым болду. Буга чейин эми ушу Кыргызстандын ичинде эле жүргөнүм, сыртка чыкканым эң биринчи эле ушул Ташкент болду. Ташкентке биринчи жолу ушул команда менен, ошонун ичинде дагы жакын бир туугандар менен, бул жерде эжем, анан сиңдим менен командамда токтогон. Ошолор менен чогуу ошондой эле бул жак абысындары, кудалар менен болуп, чогуу баардыгыбыз ошондой эле тааныбаган адамдар менен баардыгыбызды бирге тааныштырып, ушу саякатка барганда баардыгыбыз ортодо жакындан болуп, бири-бирибизди дагы да жакындан билип, бир туугандай болуп, ушул 3 күн ичинде жүрсөк дагы кадимкидей бири-бирибизге жакын болуп калдык да. Саякатка чыккан бул өзүнчө эле башка эме экен. Мындай бир зона комфортадан чыккандай болот экенсиң да, бир жерде жүрө бергенде ушул эле Кыргызстандын ичине эле билип, сырт жакты уже жомок да, бирөөлөрдөн көрсөм мен анча ишене бербейт элем. Азыр өзүм көзүм менен барып көргөндөн кийин кадимкидей саякатта мындай башка максаттар жаралды. Эми бул жака өзүм эле эмес келгенден кийин үй бүлөмдү алып келишим керек экен, балдарымды алып келишим керек экен. Ошондой эле биздин экинчи үй бүлөбүз, бул командабыз, ошо командабызды алып келиш керек экен деген дагы да максаттар жаралды да. Ошондуктан баарыңыздарга айтарым, только иштеңиздер, иштеген иштейт бул жерде. Аракет кылгандан кийин, ушундай мээнетти көргөндөн кийин Аллах Таала да ошону берет да. Ошо баарыңыздарга саякат каалайт. Мен Абдиева Нургыз, директорум, наставнигим Эльмира Жыйынчороева, Ташкент саякатынын жеңүүчүсү, вышестоящий наставнигим Нурзат Раимова. Мен бул бизнеске, Фаберликке келгенде эле айткам, мен саякатты аябай жакшы көрөм, мен саякат үчүн келгем да. Ошол максатым саякат болчу.
ушул максатым ошол Кудайым буйруса мен фаберликке катталганыма 10 ай болду. Анан жакшылап иштеп баштаганыма 5-6 ай болду. Ошол убакытта дагы уже Кудайым мынакей баягы иштесең, аракет кылсаң берет экен. Бул менин биринчи бекер саякатым болду. Наставниктер Молодец. ушундай саякатты уюштуруп бергенине чоң рахмат. Аябай сонун эмоцияларды алып келдим. Прям эме да, кандай десем, сөз менен жеткире албайсың да. Бир сонун биз дагы ошондой команда. Анан аябай тилек коюп, максат коюп келдим. Кудайым буйруса, эмки келгенде команданы алып келем депчи, команда менен келебиз деп алар да көрсүн. Биз Кыргызстанда жүрө бергенде, мындай да, Кыргызстанда жүрө бергенде мындай анча билбейбиз да. Сыртка чыккандан кийин өнүккөн мамлекеттерди көргөндөн ушунчалык өлкөңдү дагы мындай айланаңда адамдардын да мышлениясын өзгөртүп, баягы эме деп айтат го, тиги өнүккөн мамлекет саякатчы депчи, өнүкпөгөн мамлекет саясатчы депчи. Өнүгүп биз дагы командабыздын, деги эле жалпы элибиздин мышлениясын оңдоп ушундай эмелерге баралы деген ой келди. Аябай сонун эмоциялар, Рашид айтып калбайм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анан ошол Эльмирага терең ыраазычылык. Сонун барып келдик эже канча деген сонун вообще тааныбаган адамдар менен тааныштык. Мына Салия менен биринчи жолу биздин вышестоящий биринчи жолу жолуктум. Экинчи жол. Ой, Унутуп калдыңызбы? 100 миңди. Анжеликанын 100 миң утканда, Анжелика 100 миң утканда ошондо жолукканбыз. Мен тапшырдым эле го ошону 100 миңди. Ошол Унутуп калыпсыздар. Анда жаңы элеңиздер да сиздер экинчи заказыңыз менен. Биринчи заказыңар беле. Азырчы сиз мага ыраазы да. Анан сиз дагы Кудай кааласа сизге да ыраазычылык айткандар буюрса болот. көбөйсүн. Бул жерден эме экен да. Биз башкаларга жардам берип, башкалардын мындай бактылуулук, маанай тартуулаганга ошондой иштейт экенбиз да. Анан мен бул эжелер мага разы болуп атса, анан ошол жерде эмоцияларын көрүп, кечеде мен ушунчалык өзүмө разы болдум да. Иштеп койгон экен, мына мен башка адамдарды Себепчи болуп атат. маанайына, бактылуулук сезимдерине себепчи болуп атам депчи. Кече мен ыйлagым келип кетти, ошол кече Magic City'ге барыпчы, аябай мына башкача эмоция болду да, жамгыр да жаап атат. Булардан суранып алып качып кетип, ар жерде тартып келатам. Мун эме тиги Эльмирага да ыраазы болуп, анан чуркап келатсам, Нурзат астынан чыгып калып атпайбы? Нурзатты ушунчалык кучактап өптүм, аябай ыраазы болдум да. Ушунун эмоцияларды тартуулайт да. Ошо өнүккүлө, өскүлө, иштегиле. Баарыңыздарга өзүбүз үчүн эле иштебестен башкалардын дагы жакшы маанайы, бактылуулук сезими жашоосун жакшы жакка өзгөрүшүнө биз себепчи болуп экенбиз да. Молодец. Почкодон бери келип, Не, өчүрүп тартасың. Мен наставнигим. Негизи Кежого. Неге сезимдүү болуп калды? Вышестоящий директорум Жаңыл Керимбекова. Менин жашым 50-дө. Мен негизи до и после болду да мага. До фаберлик, после фаберлик дегенде мен негизи бул фаберликке саякатка келгем. Биз эми түптөнүп калдык, жашы ушуга келгенге жараша балдарды өсүртүп чоңойттук. Үй жай деген баары болду, Кудайыма шүгүр. Анан ошол саякат үчүн келгем. Анан мен ошол келгенде эле Мира Исмаилованын интенсив сабагына катышып, анан ошол жактан менин жашоом башталды да, мындайча айтканда, взрыв мозга болду, мындайча айтканда. Жол болсо бул убакка чейин биз деген мен мынтип ойлочумун да, балдарымды чоңойттук, окуттук, болду эми ушулардын чайын ичип эле, небере жетелеп эле, болду эми жашоо бүттү дегенде эле сезим ушундай эле мышление болуп калганда. Бияка келгенден кийин ошо мен 50-ге чыксам да укпаган инсайттарды алып, ушул жактан мээм ачылып, анан Эльмира айткандай мен дагы ошол уже сабак берип баштадым. Мен үйрөнгөндөрүмдү уже элге үйрөтө баштадым. Биз айыл жеринде турабыз. Анан бизде аябай мындай самооценка түшүп кеткен келиндер аябай көп. Аябай көп. Анан эми мен ошолорго мен Эльмира айткандай себепчи болуп, мен да ошо сабактарды өтүп баштадым.
Турган жерден максат жазгыла, ушундай кыла деп аябай үйрөтө баштадым. Мен ойлочумун, эми ушул Фабирлик менен эле мен саякатка чыксам эле мен өзүм деле ойлоп турмун да. Жер көрсө мен бактылуу сезимдер болот экен, а көрсө бул жерде мындайча айтканда политика другон болот экен да. Бул жерден уже канча кишиге себепкер болуп, ошол именно Фабирликти айтайын, компания мына себепкер болуп, келиндердин мышлениесин өзгөртүп, ошолордун мындайча айтканда жашоосун өзгөртүп койсок болот экен. Именно эле бул жерде бизнес эмес экен, мисалы психологический сабактарда мен ошондон аябай эмоция алдым. Ошол Мираны сабагына катышканда эме деп максатыңарды жазгыла дептир. Анан мен деген бул Ташкент саякатын утуп алганда мен ошолордун баарын аңтап мен жаздым бекен деп издеп отуруп, эң эле биринчи максат жазганда Турция, Дубай чоң өлкөлөрдү жазып турмун да, Ташкентти кыпчык коюп турмун. Ташкент деп коюп турмун, 22-жыл деп. Анан ошол дагы келип атат эми. Анан кийин ошо Кудайыма миң мертебе шүгүр. 22-де жазып 22-ни анткени четко yazma smart деп ушуну үйрөткөн да. Аны мен Самара Кеңешевадан үйрөнгөм. Анан ошону эми мен ошо Ташкентти бир ай мурун объявление болгондо эле уже бизге билинди да ким барат, ким болот. Уже мен уже элдин баарын от турган жерге уже балдардан бери айта баштадым. Максатыңар жазгыла. Негизи муну бизде эми колдон келсе мектептен үйрөтүп койсо биз жашообуз оңолмок экен. А бизде андай сабактар жок, университеттен да бербейт экен. Анан кийин ошо Кудайыма шүгүр, ушу Фабирликке келип калдым. Мен ушу жашоом өзгөрүп атат. Ташкентке барып келдик. Ушу Нурзат Ураимовадан мисалы үчүн ийгиликтүүгө жабыш, жакшыга жанаш, жамандан кач деген сөз бар. Мен аябай ыраазы болуп турам, уже ичиме эмоция батпай атат. Ушундай директорлор менен насиптеш болуп, мына Нурзаттын ата-энесинин тамагында дамынос дейдик. Мына кызымды эчтип алгам, ушул экинин баары ошо ийгиликтүүнүн ийгилиги жуксун деп тилеймин. Биздики эми именно эле саякат эмес, менин оюмча ошо уже команданы уже башкача тарбиялап, ошолорду биз сүйлөшүбүз керек экен. Ыраазымын миң мертебе баарыңарга, ушундай сонун жерлерди көргөзүп, ошо мен Мирага аябай кумир тутам, Мира Исмаилованы. Анан ошол деген жаңы жылда үй бүлөсү менен Ташкентке барып эс алып келди да. Анан ошондо 9-класс окуган баласы ошо мисте айтты да: "Мама, я не знала, что бывают такие красивые места" деп айтканда, ал кезде бизде Ташкент уже объявление боло элек болчу, биле элек болчубуз. А мен ичимен ойлоп койгом, бала ушунчалык суктанып аткандан кийин стоит, көргөнгө стоит экен деп. Анан мен жанагы ойдун күчү менен тартып алыптырмын ошо Ташкентти. Анан ошо мына Кудайым буйруп, мына сонун кишилер менен барып, биз 3 күн Ташкентте болдук, 2 күн Ошто болдук. Ушулардын ар биринин энергетикасы жуксун деп эле ушундай эмоция менен келдик. Уже көп сөз, бирок кыскартайын. Ана калганын дагы айтабыз, көп кишиге себепкер болуп, ошо биз көргөндө ошолор көрсүн деп тилейм. Бизди үйрөтүшүбүз керек экен. Биз көзүбүз ачылып калды. Ошол ылдыйкы эмедегилердин баарын көзүн ачып, иштетип, ошолорду биз көргөндө көрсүн деп тилейм. Мен жашым 50-дө. Мен атым Токтотман Алжигитова, наставнигим директорум Алжигитова Рабия. Биз бир туугандар ушул бизнесте иштейбиз. Ушул саякатты уюштуруп берген, бизди баштаган Нурзат, Салеже баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Силер башка жактарда, мисалы Нурзат Сингапурда, башка жактарда жүрүп, мындай экен десе, мындай бизге алдап аткандай эле мындай жакшы ишенбей элек да. Өз көзүбүз менен көрүп, камера эме мындай жакшылыкты көрбөйт, өз көзүңөр менен көрүшүңөр керек деген сөздөрдү ошол жакта эстедик да. Биз Ташкентке барып алыпчы. Действительно ошондой экен деп. Ушунча эмоция тартуулаганыңыздарга, ушунча биз бири-бирибизди жакшы көрүп, адамга канчалык жакын болсоң, ошончолук эме кайсы чөйрөдө жүрсөң, сен деле ошол чөйрөгө барасың дейт го. Жанындагы адамдар кандай болсо, биз мына директорлорубузду көрүп, ошо драгоценный директорлорубузду көрүп, биздин келечегибиз ушундай экен, биз деле ушулардай болот экенбиз дегендейчи. Видение. Видениялар пайда болду. Сыртта жүргөндө өзүбүздү бул Кыргызстанда жүргөндө жумуш менен бардык нерсе менен аралашып туруп, өзүбүздү жакшы көрө албайт экенбиз да. Сырттан эме точно мондай нерселерди кылам деген уже ойлоп пайда болуп баштайт экен өзүнөн өзү элечи.
шаарыбызды өнүктүрүшүбүз керек экен. Мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек экен. Ошондой сонун немелер ойлор пайда болду. Ушундай эмоцияларды тартуулаганыңыздарга баарыңыздарга рахмат. Ушундай команда менен барып келгениме абдан кубанычтамын. Баарыңыздар сонун адамдар экенсиздер. Ошол. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиз эчикке жайсызбы? Эми мындай кылып, бизде фабрикага жаңы гана аралашып баштаган. Айдеженин кызы Назирага сөз бердик. Саздаранын фабрилик кандай экен? Кимдер иштейт экен, ошону айтып койчу дейм. Өзүң жөнүндө тааныштырып. Мен атым Аскарбекова Назира. Өзүм негизи Долоодо иштейм да. Анан апам деген ушундай жазылдым дейт, сен да жазыл дейт. Ишенбейсиң да эми. Ладно деп жазылып, анан потребитель болуп эле өзүмө керектүү нерселерди сатып алып жүргөм да. Анан ошо алам буйрук экен, эч качан ойлогон эмесмин ушундай туш болуп калам, немедем депчи. Мен дагы бир күн мурун калганда билип калдым. Кеттик дедим, паспортум даяр болчу, даярдандык да чыкты. Анан башкача элестеткем. Командачы, директорлор деп айтты да, мындай бир адамдар бар го, теке бер же ушундай депчи. Аэропортто жолуктук, жөнөкөй чемодандарды сүйрөп алып, шарактан бойдон кирдик. Аябай сүйүндүм. 11 адам, мен 12 адам бардык. Ар биринен жакшы нерселерди алып калдым да. Анан жолдон сүйлөшүп келатып, Элмира эжеке менен сүйлөшүп калдык. Ошондо 1,5 сааттык жолдо экөөбүз билбей калдык. Туннелден өтүп туруп сүйлөшүп, о жактан өттүкпү деп атабыз. Сонун нерселерди айтып берди. Анан өзүмө максат койдум. Только потребитель эмес, эми команда чогултуп, мен дагы иштешим керек экен деп. Почему нет? Мен дагы ушайын деп. Сонун эмоция болду. Ташкент аябай сонун шаар экен. Разычылык билдирем бардыгыңыздарга. Только иштеш керек экен деп калдым. Буюрса, пландарга жаздым. Молодец. Саякат кандай ойлочу элек фабриликти? Саякаттан кийин кандай ойлойт? Негедир мурун фабрилик дегенде мага башкача ойлор келчү, башкача. Примерно. Это невозможно дегенде, бул обман деген сыяктуу нерселер келчү да. Кантөлө ушинтип калсын депчи. А уже келип кошулуп, ичинен көрүп, ким кандай иштейт экенин, деген уже сразу доит после өзгөрдү. Эми өзүм дагы иштейм деп, Акке бересиңби? максат койдум да, чечим чыгардым да. Буюрса мен дагы силердин араңыздарга кошулуп, директор болуп, президент болуп, секретарь болуп. Аябай бирок команда мыкты экен чын. Ар бир мисалы баардыгы башкача да, бар бир айым. Бирок эч кандай мындай эме жок да. Чогуу жүрдүк да, бирөө башканы сүйлөп, бирөө такыр эмени сүйлөгөн жок. Ынтымактуу болдук. Общий командный эме бар экен да. Командный дух бар. Бар экен. Ошого аябай таң калдым да. Болбосо мен ойлоп аткам, мен мындай дискомфорт болуп сыртта эле калып калам го деп ойлогом. Жок, андай жок. Жыгылып эле сүйлөшүп эле сонун болду. Рахмат баарыңыздарга. Андан кийин Кел сонунбу? Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Мен жолдошо сонунбун. Мен Элмира эженин немесинен болом, веткасынан болом. Биздин немебиз Свет эже өзүмдүн сиңдимдин аркасынан келип калгам мен. Буга чейин мурун жазылган болчумун. Жазылып, 2 жолу эме өзүмө гана керектүү товарларды алып, ошол бойдон өчүп кеткен болчумун. Андан кийин сиңдим жазылың дейт, анан кийин жок, мага кереги жок, жазылбайм дедим. Ал кезде как раз уста багып жаткан кезим болчу, иш алып, неме үч колум бош эмес болчу да. Анан кийин менин убактым жок дедим. Анан кийин 1-2 айдан кийин дагы кайра айтып десемчи, эже жазылың деди. Мен жок десем болбой эле. Сиз өзүңүзгө керектүү баарын колдонгон трендерди алып колдонуп туруп, анан кийин балким оюңуз өзгөрүп калаттыр деп жазып койдум. Жазып койду эле, болуптур дедим. Анан кийин эле ушуна шакпадаркага алым деп кызыктырып койдум. Шакпадаркага кызыгып иштеп атып эле, анан кийин уже жанып баштадым да. Анан кийин команда чогултуп, азыр эме кылдым, сунуш жазып, азыркы кезде иштеп аткан кездери. Бирок менин командамда азыр лидерлер жок, жалаң потребитель адамдар да. Мындай өзүнө керектүү кезде гана алып турушат. Анан кийин мисалы 2 каталогда 3 каталогда бир товар алышат да. Анан ошол бойдон токтоп турушат да. Эми Кудай кааласа лидер өстүрөм деген ойдомун. Молодец. Кел Айгерим. Мен тура айтып берейин. Баарыңыздарга салам. Куш келипсиздер Ошко. Мен өзүм Оштун кызы болом. Менин аты жөнүм Эмескызы Айгерим. Мен наставнигим Туташева Иреза, директорум Нурзат эже.
Мени чындыгын айтканда 1 жыл мурун, почти 1,5 жыл мурун группалашым жазган, ошо группалашым болот Тукташева Элиза. Ал маалда мен Россияда иштейт болчумун, жолдошум менен Питерде. Ал ушунчалык көп айтат болчу, келим иште бул жерде сонун нерселер бар, сонун нерсе бар десе, иш менен болуп жүрүп, мани берген эмес экен да. Анан айтчу эле иштесең сонун болот, көп адам менен таанышасың десе, иштесең ушунча көп адам бар, таанышым бар, успеть этпей калам деп, ал бечара мага звонок кылып айтчу эле дейсиң, заказ жөнөтсөң өчүп кетесиң десе, макул дейт элем да, үйдө жок нерсенин баардыгы, бирок реально продукциясын өлө жакшы көрөм, алып турам. Анан алат элем дагы, дос болдубу десем, болбосо болдубу деп мага допкасында таарынып сүйлөбөй койгон күндөр деле болгон. Анан жакында ошол уулум боюнда болгон Россияда, анан келдим Кыргызстанга келип үйдө отуруп калганда мен ошо өзүмгө турушка чыкканмын да. Анан мага андай нерсе жакпайт экен да, жашоочу. Айылда отуруп калыш, тем более жалгыз келем да, кайненем колунда. Мага күндөн күн өткөн сайын уже балам түрөгөндөн жакпай калды ал жашоочу. Неге мен үйдө отура берейин, мен койгон эчтеке келбейби? Мен мындай өзүм каалаган нерсеми, мен мурда күйгө турушка чыкканда деле өзүм иштегеним үчүн өзүм алып жүргөнмүн да. Каалаган телефонум, каалаган көйнөгүмдү, балдарыма кийим алсам, анан үйдө отуруп калгандан кийин төрө отуруп мындай колума келбей калды ал нерсечи. Билесем калайм, бирок ала албайм да, негеден акчам жок. Күйөөмөн сурасам берет, бирок күйөөмөн мен неге билбейм, сураш өтө эле кыйын да магачы. Анан кой мен иштешим керек деп телефонумду чукуладым, ар нерсе кылып көрдүм, пельмень деле жасайм, магазиндерге таркатам, нарак берек кылам, бир нерсе кылам да. Анан кийин ол деле мага мындай туура келбейт экен. Анан Элизанын статусуна кирип көрүп калгандан, Элиза мага ошону түшүндүрүп бербейсиңби десе, мен сени чындап эле чынбы деп түшүнбөйт да. Сен дагы келесиң да, мен сага сенин энергиямды кетирем, сен жок болуп кетесиң деди да. Жок, мен точно иштейм, мага көрсөттү. Чындыгында күйөөм Россияга кеткенине ошо 4 ай болду. 4 айдан бери иштеп атам, бирок Кудайга шүгүр аз 9%-мин. Ушул ниетим менен 15-ке чыгам, көлгө Нурзат эже менен көлгө барам, Кудай кааласа. Ниетим бар. Ушул сиздерге чоң рахмат. Ошо Көрдүңөр, сөзүнөн кармап алып коет. Жок, точно гарантия берем. Бирок азыр мен неге мындай өчөш иштеп атканым, мен өзүм жездем менен кайненем да. Кайненем, бирок Кудайга шүгүр, кайненем вообще золотой аял. Эч нерсени ограничить. Ал кайненем оюмундай да, Нурзат эже айтмакчы, алга уже көп адам жазылып алган, биринчи жазылгандар гана утат деген мышлениеде жашап атат да азырчы. Мен ушул Кудайга шүгүр сиз ушул Нурзат эжеден неме алып, кайненемди алы кетип, неме берип, Доброген, неме Секрет Востока алып берип, кайненем азыр ушу кыйла жакшы да. Күйөөм мага кечээ звонок кылып, разы болуп атпайбы, сен ушу жакшы нерсени табып, мен апам неме кыласың депчи, жакшы болуп атасың деп эч утат, өзү деле көрүп атат да. Бирок мен ушуну азыр өчөш иштеген, ушу жездем менен кайненем да. Мен сиздерге доказать этем дегем да. Азыр бир дагы күйөөмөн акча албайм. Кудайга шүгүр зарплаталарыма ушу кайненем менен лечение кылып атам да. Дарыларды алып берем. Кечээндеги акыркы зарплатамды өзүм иштеткен жокмун, күйөөм иштеттим. Күйөөм ошо Заказ жазып бердиң окшойт да, күйөөм. Заказ бердим, Москвага жазып бердим. Пластир алып бердим, ошо өзүнө керек. Ал менен ишенесиздер, 1 ай уруштум. Албаган шампуньдун түгөндөй деп калды. Жок, албайсыз депчи. Албайсыз деп атам, өзүм зарплатам түшкөн күнү жөнөтүп бердим да. Бирок чын сосеттикине кичине алып жууп турду. Мен эч кимге албам дегем да. Анан акыры өжөрөнү кылып жүрүп алып бердим. Кечеге күйөөм чындыгында разы болуп мага сообщение жазып бериптир. Рахмат, мен алдым, мага жакты депчи. Кудай кааласа ушу менен дагы көп көтөрүлөм. Статустарым иштеген сайын, көтөрүлгөн сайын мурдагы адамдарым, ишенбеген кошуналарым уже келип көбөйтөт. Азыр дагы Нурзат эже дагы кечээ мага неме айткан. 50 балдан Агер 50 балл жабасыңар деди да. 50 балл жабышым керек, зарплатага чыгыштым. Мен азыр уже өзүмө прогресс койдум. 50 балл мен үчүн туура келбейт экен да. 50 баллны жаппайм, уже мен 100 балл жабам дедим да. Сразу уш жерде кынчып кетейин, өткөндө 50 балдарга лотерея кылганмын да менчи. 50 балдарга лотерея кылганда ошону утуп алгансыңар. Берип коеюн, экөөнү койгонбуз. Бул жерде омега 3 менен витамин D3 Kids. Ошону утуп алган Айгерим. молодец. Эмедейт акчасын салып койгондо эле жок, өзүм апарам. Өзүм тапшырам дедим да. Мен буну өзүмө заказ кылып бал жабам дегем да. Өзүмө айтым жок, Кудай буйруган экен, өзүм жаптым 100 балл. Бул каталогда да 100 балл жаптым. Молодец. Кудай кааласа болду, только 100 балл, 50 балл, 100 баллдан ылдыйга түшпөйт экен. Азамат тасындаган кыз да бул өзү. Чында ушундай экен. Умница. Эки насланике эң аягында сөз берем. Келиңиз эчкесиз менен да таанышып кетели. Отур өрүңө же, отур. Жалап. Саламатсыздарбы?
баардыгыңыздар. Мен Өскөн районунун Башбек айылынын тургуну болом. Атым Айнаш. Мен фабрикке кандай Элизан командасынан сайнаш эжесиз дагы. Ооба. Элизан тайжеси болосузбу? Фабрикке кандай болуп келип калды, эмне себептен иштеп калдым, ушул боюнча кыскача маалымат бере кетсем. Мен 5 жылдан бери ооручумун. Жүрөктөн, нервден, атоминин продукцияларын иштейм, эмбейдин продукцияларын иштейм. Мен 3 жыл фабриктен башка компаниялардын продукцияларын аябай ичип жүрдүм. Алар мага эч кандай жардам берген жок, наоборот. Бир компанияныкы семиртип берди, бир компанияныкы мени алсыратып койду. Мен быйыл 22 жылы январь айында аябай катуу ооруп төшөктө жатсам, наставнигим Элиза сүйлөшүп калды. Абже фаберликти бир ичип көрүңүз. Жок, жок, мен башка компаниялардын аябай ичкем, ичпейм. Фаберлигиң деле ошолордун бири. Абже бир эле ичип көрүң, болду, анан кийин мен сизди кыстабайм деди. Эмнеден башташым керек анда? Давай очищающий чайдан баштаңыз деди. Мен бөйрөктөрүм да ооруп, аябай болбой калган, муундарым ооруп калган, жүрөгүм, башым. Очищающий менен Доброгенди сунуштады биринчи эле мага. Алдым сразу эле. Мен баягы жаның көзүңө көрүнүп турат да, уже 4-5 жылга кетип атасың, уже төшөк тартып жатып калдым. Анан алдым, аны иче баштадым, анан кийин жүрөк менен башыңызга жакшы деп чия уругун заказ кылдык, аны иштим. Фитополис ныкталган таблетканы эми арыкташ керек болуп калды. Мен болбой ички аппараттар тазаланып, кичине эмне болгондо арыкташ керек болуп калды. Мен почти Спирулина иштиңиз, сиз ооба, видео чыгып кеткен болчумун. Анан баягы ичип атып, мен чынын айтсам бир 10 күндөн кийин уже өзүмдү кыйла жеңил сезип, ушундай кандай айтсам эми, энеде жаңы туулайм деген балага окшоп калдым, даже туулы элекмин да азыр. Анан ошо айткандардын баардыгын алып ичип атып, мына мен 23 күн дегенде 8 килограмм таштадым. 23 күндүн ичинде 8 килограмм таштадым. Баягы жүрөк ооруганым, баш ооруганым, муундарым, кыскасы мен ден соолугум аябай жакшыланып баштады. Ошондон кийин мен ойлоп калдым, значит, бул фаберликте бир эле дарыланып эле эмес, иштеш керек дагы керек экен. Бирөөлөргө мына өзүм результат алдым, ошо результатымды бирөөлөргө айтып, деп көрсөтүп, аларды дагы ушу ишке чакырсам, мен уят болбойт экенмин деген ойго келдим дагы. Азыр Кудайга шүгүр 3%-те болуп калдым. Элиза наставнигиме рахмат. Эрмек кызы Айгеримге да рахмат. Нурзат Ыбрайымова дагы атыңыздар ата албай калса капа болбойсуздар. Баардыгыңыздардын кеңешиңиздерди угуп атканмын, окуп атканмын, көрүп атканмын. Ушул кеңештер менен мен азыр мына ушул немеге келип калдым. До после кылып мурун бир сүрөтүмдү жөнөттүм эле. Баарыңыздар көрсөңүздөр керек. Мен ушу фаберлик менен сыймыктанам. Дагы ушу иштегенге мен көбүнчө мындай ооругандарга көбүрөөк басым жасап атам. Ооругандар болсо, мен өзүмдү пример кылып айтып, ошолорго дагы жардам берип, ушу фаберликтин продукциясы менен ошолорго жардам берүүнү ниет кылып атам. Азамат. Рахматтарыңыздарга. Ташкенттин базарлыгынан остең Айнашчы. Алың. Аласы, наны. Кабаса.